Менин атым Алина. Мен 25 жаштамын. Мен адам сатууга каршымын. Мен кулчулукка түшүп калам деп элестеткен да жокмун, эч качан ойлогон да жокмун. 5 жыл мурун март айында менин эжем башка өлкөгө конокко чакырган. Мен келгенде эжем менен кошо 2 чочун эркек мени тосушкан да. Ал жерден бир батирге алып келишти да. Ал жакта менин паспортумду да, телефонумду да алып коюшту. Калганы болсо коркунучтуу түштө болгондой болду. Эжем бир жака жоголуп калды. Андан кийин мен аны көргөн да жокмун. Эми мен проститутка боломун деп бир эркек киши айткан. Күнгө ошол батирге клиенттер келип турушкан. Мени зордуктап турушчу. Мени качып кетпесин деп дайыма өлүм менен коркутушчу. Водка ичирчү. Бир топ күндөн кийин мени бир башка шаарга алып барышкан. Ал жерде да мен секс кызмат кылчумун. Мен көп жолу качам деп ойлогом, бирок аябай коркчумун. Башка шаарда чочун адамдар. Бир топ убакыттан кийин биз кайра көчүп келдик. Бул жерде биринчи жолу ийгилик болду. Клиенттердин бири жаш эркек мындай башкача мамиле билдирди да мага. Анан биз жалгыз калганда мен өз окуямды айтып берип, андан качып кеткенге жардам сурагам. Кечирээк ал укуктук борборго мага жардам сурап кайрылыптыр. Ананыраак билгем да мен. Бир жумадан кийин батирге милициянын кызматкерлери келишти да. Мени куткарышты. Сутенерлорго болсо кылмыш жаза иш козголгон. Эжемди болсо издеп башташты. Ошентип мен кулчулукта 8 ай болдум. Кулчулукка түшүп калам деп эч ойлогон эмесмин. Көрсө кулчулуктан эч кимди камсыздандырылган эмес тура. Атым Ринат, жашым 30да. Бир нече жыл мурда жас келип калган учурда мен жумуш издеп баштадым. Айлык акысы мен каалагандай жумуш табылып калды. Мен макул болуп 5-6 адам менен талаада картошка, дарбыз, коон чогултканы келдик. Келери менен биздин документтерибизди чогултуп алып, миграциялык полицияга каттатабыз деп турак жайыбызды сарайга орноштуруп, айлык акыбыз төлөнбөрүн башында билген жокпуз. Биз козголоң чыгарып баштаганда ур тепкиге алышып, биздин үстүбүздөн кароол коюшту. Мен ал жерде 6 ай болдум. Мен көпкө чейин ойлонуп качып кетүүнү. Анткени себеби кайра колго түшүп калсам өлтүрүп коюшу мүмкүн эле. Мен ноябрда качып кеттим. Түн ичинде баарды уктап жатканда сарайдан акырын чыгып кеттим. Туш тарабым талаа, кайсы тарапка качканым эсимде жок. Таң атканча токтобой чуркадым. Суук катуу болгондуктан эскирип жыртылган бут кийимим сууктан сакталган жок. Таң атып бир айылга туш келип калдым. Алдымдан чыккан үйдүн эшигин такылдатып, үйдүн кожоюндары жакшы адамдар экен, жылытып тамак аш берип, мени больницага алып барышты. Ал жерден үшүк алдырган тамандарымды кесип салышты. Мен инвалид болуп калдым. Андан кийин кулчулукка түшүп калган адамдарга жардам берүүчү борбор жөнүндө билип калдык. Мага борбордон үй таап беришти. Борбордун юристтери укук коргоо органдарына кайрылышып, мени кулчулукта кармашкан адамдарга кылмыш жаза ишин козгошту. Мен сотту күтпөй эле мекениме кетип калдым. Аялымды, балдарымды көрөйүн деп. Миграция боюнча эл аралык уюму документтеримди жасоого жардам берди. Башкасынын мага кереги да жок болчу. Кулчулукта 6 ай жашадым. Менин атым Алик. Мен 35 жаштамын. Мен адам сатуунун курмандыгымын. Кулчулукка 15 жылга түштүм. 2001 жылы мен туугандарымдыкында конокто болгом. Ал жерден үйгө автостоп менен кеткенге чечтим. Жолдун боюнда турганда бир дальнобойщик алып кетти мени. Биз жолдо кетип баратып тамактанып алалы деп чечтик. Тамак ичип, бирден кружка пиво ичтик. Андан кийин эсимде жок. Ойгонсом бир кичинекей үйдүн ичинде жатыптырмын. Эки жагымды карасам талаа, бир дагы жандык жок, чоң талаа экен. Ошондо мен түшүндүм, мен кулчулукка түшүп калганымды. Кожоюндар келип айтышты, эч жакка качканга аракет кылба, бул жер талаа, жакынкы шаар аябай алыс жайгашкан деп. Кээде кожоюндар профилактика үчүн мени сабашчы, тепкилешчи. Мен качып кетпесин депчи. Качканга аракет кылба деп айтышчы. 2 жылдан кийин мен
качканга аракет кылдым. Кой кайтарып жүргөм, алыстан машинени байкап калдым. Анын аркасынан журкап эле колумду булгалап, бакырып, кыйкырып, машина мени көрдү окшойт, токтоп калды да. Анан бир жарым саат өтпөй эле алдымды карасам, баягы фазендага кайра келатып турбуз. Анан кожоюн дарбазанын алдында күтүп туруптур. Качып кеткеним үчүн кожоюндар мени 1-2 сааттай күрөк менен сабашты. Андан кийин бир жума жаттым, тура албай. 2015-жылы жазында мен кайра качууга аракет кылдым. Ушул акыркы качканда мен жакынкы бир шаарга чейин келдим. Ал шаардан кулчулукка түшүп калган адамдарга жардам берген центр бар экен. Ошол центр мага жардам берди. Барганда эле реабилитацияга киргизишти. Андан кийин документтеримди бүтүргөнгө жардам беришти. Ошентип мен кайра үйүмө кайттым. Мени кулчулукка сатып коюшту. Аябай коркунучтуу болду. Менин атым Белла. Италиялык тилинде сулуу деп белгиленет. Мен кулчулукка 2 жылга түшүп калдым. Бир күнү үйдөн качып, апамдын досуна жумушка орноштум. Химчисткада кийим үтүктөп тургам. Жүктөн оор болгондуктан чарчап, кийимдин жарымын бузуп салдым. Бузулган кийимдин сарптоолорун менин кызмат акымымдан алып коюшчу. Сарпоолудун баасын өздөрү белгилешчү. Аягында менин карызым көбөйүп кеткенден мага төлөбөй да калышты. Бир жолу мен качып кеттим, бирок мени табып, урдоо боюнча арыз жазабыз деп коркутуп башташты. Мен коркуп калдым. Жумушка кайтып келгенде кордоолор жана тозок башталды. Мени чынжырлар менен байлап, көптөгөн сааттар отура албай тургам. Кээде эле тамактанчумун. Ачкадан кийимдерди жапкан полиэтилендик баштыктарды жечүмүн. Чынжырлар үчүн чектелген болгон. Чыбыктар таяк менен сабашчу. Менин денем чыбыктардан майып болуп калды. Такыр уктабаган күндөр да болгон. Мени иштетип турушчу. Аягында качып кетүүгө мүмкүнчүлүк болуп калды. Мен полицияга кайрылдым. Аларды камакка алышты.